Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушул кечиңиздер менен. Сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын кайрадан көрүп жатасыздар. Мына ушул студиябызга бүгүн дагы бир кадырлуу мейманыбызды чакырып, чай үстүндө кененирээк сүйлөшөлүк, анын чыгармачылыгындагы болгон жаңылыктар менен кененирээк баарлашалы деп студиябызга чакырып отурабыз. Андыктан жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ырчыларсын ыр болот, ырдап келген жеринде ырыс менен кут конот дейт. Мына ушундай элдик ырчылар, элдик музыканттар, жалпы эле ушул маданият өкүлдөрү учурда ар бир жакшылык иш-чараларда, мааракелерде өзүнүн талантын, өнөрүн тартуулап келет. Мына ошондой таланттуу, өнөрлүү кыргыздын бир ырчы кызы бүгүн биздин студиябызга келип, мына ошол чай үстүндө маектешкен турабыз. Бул кайсыл чыгармачыл адам, кандай ырдайт, деги эле чыгармачылыгында эмне жаңылыктар болуп жатат десеңиздер, бүгүнкү студиябыздын кадырлуу коногу ырчайым, өзү агартуу тармагында иштеген мыкты айымдардын бири Айлуна Баратбекова студиябыздын кадырлуу мейманы. Айлуна, кош келипсиз. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми жалпы жонуна мынакей Айлуна ырчы, ошол эле убакта агартуу тармагында учурда жаш биздин окуучуларга өзүнүн билимин берип келет деп тааныштырып калдык. Мына ошол боюнча алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Дегенде эми биздин салт боюнча коноктор менен учурашып, амандашып, саламдашалы келиңиз. Арбаңыздар кыргыз элим, барыңыздар менен бүгүнкү күндө жүз көрүшкөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Элибизде, жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Рахмат, студиядан көргөнүзгө биз да кубанычтабыз. Эфирден сырткары айтып калдыңыз. Ошол чыгармачылыктын үстүндө иштеп атам, клип тарттырып атабыз. Өзүм баягы өнөргө жакын адаммын деп. Сөз башынан болсун, биздин студияга келгенден кийин биздин көрөрмандарга толук баягы маалымат берип өтөлү, кайсы жактын кызы болосуң, негизи эле ушул чыгармачылыкка канча жашыңан баштап ырдап, кызыгып баштадың? Мен Талас шаарынан болом. Кара Бура району Бакыян айылынан 1995-жылкы. Негизи эле мектеп учурунда эле ошол ыр тармакка аябай кызыккам. Менин тай тарабыман өткөн десем жаңылышпайм. Анткени мен тайкелерим чоң манасчы болгон, акын, жазуучу, бирок тилекке каршы бул өмүрдөн өтүп кеткен. Тай атабыз рахматылык тубаса комузчу киши болгон, өзү эле комуздарды чертип. Анан биздин үй бүлөдө баардыгыбыз эле негизинен өнөргө жакын адамдар, баардыгыбыз ырдайбыз. Баягы кыргызда айтып коет го, алма сабагынан алысышпайт да. Баягы үйдө кандай болсо, үйдө ар кандай бир жакшылык иш-чаралар болуп калат, той топур, ошондо баардыгыңыздар эле ырдап эле. Ооба, биздин жакын туугандарыбыздын арасында кандайдыр бир мааракелер, тойлор болуп калган кезде биз эч кандай мындай ырчыларды, жарчыларды чакырбайбыз. Өздөрүнөн эле чыгышат баардыгы. Жакшы. Мына ошол ырчылыкты тандап, бала кезден ошол ырдап, эми ал убакта мектепте, ошол эле Кара Бура, азыркы Айтматов району. Азыркы Айтматов районунда баягы маданий иш-чаралар болуп калат, ошолорго катышып жүрчүңөр беле? Ооба, кайрымдуулук концерттерде катышып аттык. Негизи өзүм Чалдыбар мектеп интернатында билим алгам. Ал жактан окуп бүткөндөн кийин гана бул чыгармачылыкка киришип баштагам. Студент кезде аябай коомдук иш-чараларда активдүү катышып жүрдүк. Бул чыгармачылыкка келгеним эң башында ошол мага жардам берип турган бир Мээрман деген тамада бар. Ошол Кара Бура районунда белгилүү бир тамадалардын бири десем жаңылышпайм. Ошол адам мени ошол сахнага келүүмө чоң жардам берген. Ошол адамга да терең ыраазычылык билдирип кетем. Андан кийин Бишкек шаарына келгенден бери бул жактан дагы көптөгөн чыгармачыл адамдарды жолуктурдум. Алардын арасында Нурбек Саматов байке жардам берип атты. Ошол менин жакын досум Абай Бакировдун дагы салымы өтө чоң десем жаңылышпайм. Ар дайым мага туура багыт көрсөтүп, чыгармачылык жакта сен өзүңдү кандай алып жүрүш керек сахнада, ошол нерселердин баардыгын үйрөтүп келет. Жакшы. Андан сырткары Бакыт Мамаев агайыбыз менен да иштешип келатам буюрса. Ошол агабыздын чыгармаларынын үстүндө дагы жакынкы күндөрдө
эми жакшы ырлары менен иштеп чыгып атабыз да буюрса. Жакшы. Мына ошол Абай Бакиров деп калдыңыз, Самат байке, анан Бакыт Мамаев, булар дагы эми кыргыздын бир маданият, өнөр чөйрөсүндө жүргөн бир каймактар десек болот. Алар кандай кылып сахнага чыгыш керек экен, кандай кылып ырдаш керек экенин алар баарын билет. Анан негизи эле ушул айылдан келгенден кийин чоң шаарда мына ушундай чоң бир салмактуу өнөр адамдарынын арасында жүрүш дагы бул абдан бир кооптуу. Кандай сүйлөп коем, кандай ырдап коем, мүмкүн туура эмес ырдап аламбы, мүмкүн ошолордун арасында бир туура эмес сүйлөп аламбы деп ошол убакта мынакей колдоо көрсөтүп, тигиндей бас сахнада мындай ырда, мындай клип тарттыралык деп баардыгын көздөп, баягы карап жүргөн ошондой жакын досторуңуздар бар экен. Анан эфирден сырткары айтып койбоңузбу, азыркы убакта мектепте мугалиммин, агартуу тармагында иштейм деп. Кесибиңер боюнча ырчыбы же мугалимдик кесиппи? Негизи мен кесибим мугалим, англис тилинен мектепте иштегем, билим берип. Азыркы учурда бирок эми мен иштеген кездери айлыктын аздыгына байланыштуу бирок чыгып кеттим мектептен. Андан сырткары мен бул бир гана ырчылык менен алектенбейм. Андан сырткары мен визажистмин. Азыркы убакта Айымдарды сулуулайбыз. жакшы. Мобилография тармагында окуганбыз. Ар тармактан баягы өзүңдү сынап көрүп аткан турбайсыңбы? Бирок эми азыркы убакта мына жакында эле ошо президентибиздин жарлыгы менен жалпы мугалимдердин ошол агартуу тармагындагы баягы биздин эже агайлардын айлыгын көбөйтпөдүбү? Азыр өкүнүп калбайсызбы? Мугалим болуп иштеп турганда азыр колума 70-80 миң алат эле. Жок, азыркы жашап жаткан күнүмө да шүгүр кылам. Анткени мен уже мындай өз алдынча эч кимге баш ийбеген мындай эркин адам болуп калдым да. Ошондуктан Мектепте иштеш кыйын азыр, Ооба. Жакшы, эми бул ошол өнөр чөйрөсүндө жүргөн адамдар бир нерсе жалкоо болуп калат. Бирөөгө баш ийгизи келбейт. Өзү каалаган күнү уктап, каалаганда туруп, каалаганда ыр жаздырып, каалаганда клип тарттырып, мындайча айтканда баягы айтып коет, элдин эркези болуп калышат да. Мына ошо эркелерге сен дагы кошулуп калган турбайсыңбы? Ооба. Жакшы, эми Айлуна келиңиз. Жалпы биздин көрүүчүлөргө айттык, учурда клип тарттырып, өзүнүн бир жакшы чыгармачылыктын үстүндө иштеп баштаган учуру. Анан ардактуу көрүүчүлөр, азыр мына ушул Айлунанын аткаруусунда жаңы клип бар экен. Бизде ошол клипти көрөлүк, кандай тартылган, эмне деген клип, андан кийин биз кайрадан маегибизди алдыга карай улантабыз. Kimge aytam emi armaным
Айлуна Баратбекованын аткаруусунда Алыстава деген клипти көрдүк. Клип боюнча сурайын, Айлуна. Бул кимдики? Анан клипти ким тартты? Кайда тарттырдыңар? Сыр болбосо канча сом кетти дегендей келиңиз. Бул чыгарма Ынак Осмоналиев байкебиздин аткаруусундагы, ошолорду биз жаңылап чыгардык. Анан Нурбек Саматов байкени айтып калбадымбы? Ошол байкенин тандоосу менен ошолорду сага бир аз жарашат, карындашым ошолорду ырдап көр, өзүңдү мындай клип тартып, баягы эл алдында чыгыш үчүн дагы, таанылыш үчүн дагы клип дагы аябай чоң жардам берет деген үчүн. Анан ошол баягы Нурбекти атасыз, Нурбек байкенин артынан ошол клипти тарталы деп баягы өзүң дагы ошого баягы ынтыза болуп, негизи эле ушул өнөр дүйнөсүндө баягы фольклор тармагында, эстрада тармагында дагы бир башка тармактар көп эмеспи? Анан сиздин тармак кайсы тармак? Эстрада же фольклорго киреби? Эми биздики азыр эстрадный эле го азырынча. Анан агайлар мени ырдатып көргөндө айткан, сен элдик ырларды дагы аткарганга мүмкүнчүлүгүң аябай бар экен депчи. Мен ошол бул ыр чыгармачылык жакка келгенде дагы ошол вокалдан да сабак алгам. Айпеди Акматова эжекебизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Мен ошол өнүмдү тууралап ошол. Буруза алдыда мына ушул чыгармачылык менен иштеп турсаң, фольклор жаатында дагы, элдик ырлар жаатында дагы көрүп калат экенбиз, бир күнү комузду алып сахнага чыгып калсаң. Иншалла, ооба. Таятам ушул өнөр адамы болгон, тубаса талант болгон, ал деген комуз черткен экен, манас айткан экен деп калдым тайкелерим. Сен комуз чертип көрдүңбү? Жага кызыкпадыңбы? Мен негизи кызыккам болгону баягы мен ошо Ренат Мамбеталиев агайга барып жаңы үйрөнүп баштаган кезде каникул болуп калды. Ошо анан белгилүү бир себептерден улам уланта албай калдым да. Эми Кудайым буйрса жакында баштайбыз. Мен байкашыма караганда өнөр көп эле экен. Визажист, анан кийин азыр мобилограф боюнча окуп атыпсыздар, ырчылык, мугалим. Буйрса алдыда комуз менен дагы бир өнөрүңүздү жалпы элге көрсөтөбүз. Анчын биздин ошол 7 канал ар дайым эшик ачык, кайсы убакта жаңылыктар, жакшы клиптер, ырлар болсо биз ушу чай үстүндө сырдашуу программасында баягы өнөрүңүздү, талантыңызды жалпы элге көрсөтүп турабыз. Анан дагы бир суроо, мына ушул ырчылык сиз үчүн эмне? Бул мен үчүн Артист деген сиз үчүн эмне? Хобби да. Эми баягы адам өзүң могу жан дүйнөң менен калайт экенсиң да. Туура. Эгерде сен канчалык баягы ырдап, өзүң ырдаган сайын ошончолук мындай мен жан дүйнөм мындай эс алат да, кадимкидейчи. Эгерде мен ырдабай кала турган болсом, менин баягы абалым мындай бир аз начарлагандай болуп баштайм да өзүмдүчү. Баягы капа болуп баштаганда, бир нерсеге кыжаат болуп баштаганда эле ырдагыңыз келип калат экен да. Ооба. Сахнага чыккыңыз келип, тойго баргыңыз келип. Ооба. Азыр эми биздин ырчылардын көбү ушул той саласында иштеп, өздөрүнүн баягы сырттан да кирешесин таап турат эмеспи? Анан эми өзүңүздүн башка тармакта иштеген ишиңиз бар экен, жумушуңуз бар экен. Анан эми азыр той көп, жакшылык көп. Тойлорго чакырып калса, барып кызмат кылып турасызбы? Ооба, тойлордо да кызмат кылып атабыз. Азыркы чырда. Буйрса мынакей Айлунаны дагы биздин мүмкүн эфирден көргөндөр өзүнүн жакшылыгына кандай бир кызматка болсо, биздин Айлуна даярмын дейт, ар дайым сиздер менен кызматташканга. Дагы бир мына ушул ырчылыкта чоң сахнага чыкканда баягы ар кандай сын пикирлер болот эмеспи? Көркө адамдар сындырып коет, бир сөз менен адамдын көңүлү да пропаста сынып каласың. Анан көркө адамдарды бир сөз менен кубантып коет. Сахнада начар ырдап чыксаң деле бир жакшы сөз айтып койсо, ошо менен кубанган бойдон кетип калган күндөр болот. Ошондой күндөр болду, кездешти негизи. Негизи эле ошол болот экен. Эми чыгармачылык эмес, бардык эле жерде негизи адамга сын айтылат да. Ал сын пикирлерди мен туура эле кабыл алам. Анткени ар бир сын пикир айтылган сайын адам өзүн оңдоого аракет кылат. Мен үчүн туура эле нерсе дейм. Беш кол тең эмес деп коет, Бири өйдө сүйлөйт, бири ылдый сүйлөйт. Ооба. Ошон үчүн айтат да, сөз адамды бакытка бөлөп салат, сөз адамды шорлотот, башын алат депчи.
туура. Мына ошол бир сөз менен эле жакшы бир маанайды көтөрүп койгон күндөр болот негизи мына ошол маанайды чөктүрбөш үчүн эмне кыласыз? Мүмкүн мен жаман сүйлөп коем сизге, мүмкүн башка бирөө дагы Айлуна бул жерде мындай кылышың керек экен, же болбосо үнүң мындай экен, же болбосо сахнада мындай, ошол убакта кандай чара көрөсүз? Эми элдер деле баягы көрүп жаткан адамга сен билинесиң да, эми кандай экеничи. Эми ал нерсени туура кабыл алыш керек. Анткени сен өзүң, мисалы, бардык эле адам идеалдуу боло бербейт да. Туура. Анан Кемчилик болот. ооба, кемчиликсиз адам болбойт. Ансыңарындай ошол туура айтылган сунуштарды, пикирлерди туура эле кабыл алыш керек. Анан главный жүрөккө жакын кабыл албаш керек да. Эми баягы өзүңө кабыл ала турган нерсени алып коюп, албай турган нерсени албай коюш ал өзүнөн да. Туура, эң туура. Эң башкысы баягы алдыга карай жолду баштагандан кийин эч качан артка жол жок деп коет алдыга карай умтула бериш керек. Бири жакшы айтат, бири жаман айтат. Негизи эле бала кезде баягы биз деле телевизордон бир чоң улуу залкар инсандарды, ошол ырчыларды көрүп калганда суктанчыкта мен ушу Бекборбиевдей болоюн, же болбосо мен ушу Айбек Карымовдой ырчы болоюн, же болбосо мен ушу Асанкалыдай болуп оончу болоюн деп. Сиздин бала кезде кыялдар кандай эле? Кыргыз эстрадасында азыркы убактагы биздин залкарларыбыз кимдей болуп ырчы болгуңуз келчү эле? Ошол мен төрөлгөн жылдары ошол Алина Жетигенова эжекебиз ырчы болуп, ошол аябай белгилүү болуп аткан мезгил болгон дейт. Ошол кезде айтышат, ошол биздин да кызыбыз сендей ырчы болсун деп ошол айымды менин оозума түкүрткөн деген сөздөр бар да, баягы. Ошол далилдер дагы бир аз эме болгон окшойт. Дал келди дейсизби? Негизи ошондой ырым-жырымдарга ишенесизби? Эми кээ бир жерде болуп калат. Мисалы меники болду. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биздин Айлунанын төрөлгөндө биздин кыргыз эстрада жылдызы, жаркын жылдызы десек болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти ошол Алина Жетигенованын оозуна түкүртүп, андан кийин мынакей азыркы убакта чыгармачылык менен. Эми чыгармачылыктын эрте кечи жок. Кайсыл убакта болсо өзүңдүн бир баягы кызыгууң артып турса, жазбы, күзбү, кышпы, ал жашка карабайт, карга карабайт. Биздин деле улуу муундагы адамдар канча жылдан бери ырдап чыкпай, эми мына жакындан бери эл оозуна таанылып жүргөн артисттерибиз бар. Мына ошондой эң башкысы алардын кызыгуусу да. Сиздин да кызыгууңуз буюрса жакшы экен. Мен ойлойм, эми алдыда келечек алдыда. Алдыдагы пландар кандай? Же визажист болуп эле ошол тармакта жүрө береби же жаңырлар жастырып? Дагы жаңырларды жастырып, жаңы клиптердин үстүндө иштейбиз, Кудай буйрса. Клип тарттыруу азыр эми негизинен оңой болуп калды окшойт, ырчыларга. Азыр эми телефондун жардамы менен деле бир жакшы кооз жерге барып тартып койсо болот. Негизи эле клипке кызыгасызбы тарттырганга же азыркы убакта мындай эле баягы клип тарттырбай эле ырларды чыгарса да болобу? Негизи клип тарттырганда жакшы го. Тарых. Ооба, тарыхта калат да, эми баягы сенин аркаңанчы. Кийин элдер бала чакан көрсө дагы бул менин апамдын клиби эле деген сөз. Апам жаш кечти ушундай сулуу болгон турбайбы? Жакшы, туура, биздин көптөгөн азыр клипмейкерлер деп коебуз, мыкты клип тарткан биздин жигиттер бар. Азыр баягы айтып коет, пулуң болсо кулуңмун деп. Акчаңыз болсо дароо барып, кандай шартта керек болсо ошол биздин чет өлкөдөн барып биздин ырчыларыбыз жакшы клиптер тарттырып келип атат. Мына ошондой клиптерди тарттырыңыз, алардын баарын бизге алып келип туруңуз. Анан дагы бир суроо, алдыда жеке жашоо кандай болуп атат? Үйлөнүү, жайлануу деген. Эми азыр учурда жеке жашоого эч кандай деле план жок да. Чыгармачылык. Пока чыгармачылыктын үстүндө кененирээк иштеш керек болуп атат ошол. Туура. Чыгармачылыктын үстүндө иштеш үчүн бир баягы көп акча каражаты керектелет. Анан сиздин өзүңүздүн баягы тапкан маянаңыз чыгармачылыкка жетеби? Эми баягы акчаны туура пайдалансаң, жеткирсең деле болот. Жетет деп коем. Биздин Айлуна мына ушундай кыска нуска бүгүн биздин суроолорго жооп берип атат. Негизи студиядан сүрдөп атасызбы же эмне болуп атат? Сүр жокпу? Студиядан деле бир аз. Сүрдөңүз, бүгүн биздин студияга келгенде кенен отуруп, болгон баягы чыгармачылыктагы ийгиликтерди айтып, чыгармачылыктын үстүндөгү болуп жаткан жаңылыктарды айтып турсаңыздар, биздин көрүүчүлөргө да абдан кызыктуу болот деп ойлойм.
ана алдыда мына ушул баягы бизде көбүнесе ушул элдерди нааразы кылган жаш ошо маданият кызматкерлери ар кандай наамдарды алып атышпайбы? Кече чыгып эле эртеси күнү тааныш менен алып койгондор бар. Анан ушуларга көз карашыңыз кандай негизи? Эми Туура эле деп ойлойсузбу же улуу мундагылар алып, анан жаштар кичине өскөндөн кийин алганы жакшыбы? баягы эл эмгегин жер жебейт дейт го. Ансыңарындай ким мээнет кылса ошол адам алсын деп эле айтам. Эми алар деле мээнет кылып атат ошол нерсегечи. Анан баягы жаш кары деп деле бөлүштүн бул жерде кереги жок деп ойлойм. Анткени ким канчалык мээнет кылып аткан болсо, мындай сырттагы адамдар деле аларды билишет да, ким канчалык деңгээлде аракет кылып атат. Кандай ырдап атат? Ооба. Кандай акча коротуп атат? Ооба. Эми мунун баарын биздин баягы маданият министрлиги өзү тескеп, кийинки күндөрү баардыгын тартипке салып атпай, бир учурларда ошондой болуп кеткен экен. Кимдин таанышы көп болсо, эми бул чыгармачылыктын үстүндө иштеп мээнет кылып алган жакшы. Анан таанышка карап, акчага карап алган бул туура эмес болсо керек, Ой, баягы сен чыгармачылыгыңды көргөн жана билген инсандар деле өздөрү баягы бизде деле берилип атпайбы азыр ушундай чыгармачыл адамдарга наамдарды берип атат. Алар деле мисалы сен ырдаганыңды, эмгегиңди көрүп баалап беришип атат деп ойлойм. Жакшы, Айлуна, мынакей сиздин клипти көрдүк. Бул биринчи клип, Ооба. Буюрса кийинки биздин мына ушул студияга келгенде мен ойлойм, бул экинчи, анан кийин дагы бир келгенде ушу билбей деле калдым. Жакшы эле клиптерди тартып, биз эми көп кырчылардан сурасак айтат да, канча оонуңуз бар десек жашырып айтпайт да. 100гө жетип калды. Анан канча ырга баягы сөз жазып бердиңиз деп акындардан сурасак алар айтат, билбейбиз эми бир 50-60 болуп калды депчи. Кийинки келгениңизде ошентип айтыңыз эми бизге. Билбейм, эми бир 20дай клип тарттырып койдум окшойт. Атайын бүгүн убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Алтынай убактын бөлүп, ушул кечте келип биздин жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрү менен маектештик. Сиздин мына ошол чыгармачылыктагы жасап жаткан ишиңиз, клибиңизди жалпы элге көрсөтүп алдык деп ойлойбуз. Анан ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон болсун, эми келиңиз. Ошол сиздер алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, мени ушул жака чакырып, маек алып жатканыңыздарга сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ар дайым эле дүйнө жүзүндө негизи эле тынчтык болсун бүгүнкү күндө. Анан баардык инсандарга ден соолук кааламакчымын. Рахмат. Айлуна дагы, сиз дагы мына ошол көп тармакта иштеп, өзүңүздү кайсы тараптан, кайсыл жактан кирешени көп тапсам, кайсыл жактан элге жакыныраак болсом деп өзүңүздүн аракетиңизди кылып аткан экенсиз. Сизди колдогон адамдар бар экен, Ар дайым төөңүз бийик болуп, ушул кыргыздын бир маданиятына өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Биздин канал ар дайым сиз үчүн эшигибиз ачык. Кандай жаңылыктар, жакшы ырлар, жакшы клиптер болсо келип туруңуз. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Мына ошол кыргыз эстрадасына жаңыдан чыйыр салып, жол салып, өзүнүн чыгармачылыгы менен эл алдына чыгып, жаңы клиптерди тартып келе жаткан биздин таланттуу кызыбыз Айлуна Баратбекова болду. Айлунага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.